Ошоның айлан кадырды барып чиктепти да. Кашып козамды. Бардым. Кулак берди бизге. Мен жүрдүм. Жүрдүм. Sen gördün mü? Taşı mı sulan gördün mü? Hocada taşı çok o memleketin içinde çok öyle mi? Çok öyle değil mi? Çok öyle. O gözünün zekesi oldu. Bu toktattır. Beni toktattır. Sen taşıyıp da o maldan taşıyıp Bütün Kırgızstan Madumarov. Hormatly kesipteşler, men ar biringizlerge даректүү суроолорду берем. Себеби бир эле киши универсал болуп бардык маселелерди биле бербейт. Мына жерде көтөрүлгөн конституциялык норма жакшынын шарапаты дейт, ушу кемпирабаддын маселеси менен жаңы регламентке ээ болуп калдык. Бирок ушул жаңы регламентте 65-беренин 4-пунктунда так даана кескин түрдө жазылып турат. Эл аралык келишимдин конституциялуулугу жөнүндө конституциялык соттун корутундусу сөзсүз керек. Ким бар? Адилет министри барбы? Ким жооп берет? Урматтуу Алихан Кесенбаевич, азыркы регламентте ошо норма бар болсо, ал мурункуда да бар болчу да, Нуржигит Кадырбек эже айтып кетти. Бирок сиздер мынакей ай сайын канча эл аралык келишимдерди ратификацияны өткөрөсүңөр. Ал жерде эч кандай бүт ар бир ошондой закон келгенде Конституционный суд заключение бербейт. Анан регламентте точно так мен азыр жанында жок экен текст. Алардын мыйзамы бар, конституциялык мыйзам бар, Конституционный суд боюнча. Ал жерде жазылып турат, что Конституционный суд дает заключение в случае неопределенности и при наличии обращения. Вот мен жооп ушундай. Анда сабатсыз экенсиз. Азыр дагы бирөөлөргө температура чыгып кетет бул сөздү укканда. Дагы айтам. Ар күнү эле биз мамлекеттик чек араны карап аткан жокпуз комитет. Биз келишимдерди карап атабыз. Бул жерде 65-берене мамлекеттик чек араны өзгөртүү боюнча эл аралык келишимдер жөнүндө кетип барат сөз. Биз биринчи жолу карап атабыз мамлекеттик чек ара жөнүндө. Сиз кимсиз, өзүңүздү тааныштырсаңыз биринчи. Аяз Боетов, министр юстиции. Анда жакшылап окуңуз. Мына жерде императивдүү жазылып турат. Бул Мадумаров кабыл алган регламент эмес, жогорку кеңеш кабыл алган регламент. Экинчиден, мыйзамсыз. Азыр карап атканыбыз мыйзамсыз. 1000 жолу кыйкырам, мыйзамсыз. Азыркы карап атканыбыз мыйзамсыз. Бул заман өтөт, башка бийлик келет. Сөзсүз түрдө ушуну караганда менин чындык экендигимди, депутаттардын чындык экендигини 1000% кийин колдойт. 1000% колдойт, эсиңерде болсун. Себеп мыйзамсыз. Муну колу бутту бурап, тийиштүү чечимди кабыл алдырыш деп эсептелинет. Ошол эле 65-беренеде турат. Эгерде жогорку кеңеш эл аралык келишимди ратификациялоо жөнүндө маселени кароону кийинкиге калтыруу жөнүндө чечим кабыл алса, мындай чечим жүйөлөштүрүлүүгө тийиш. Жүйөлөштүрүлүү бул конституциянын бузулушу, Нурлан Тургунбекович. Конституциянын одоно түрдө бузулушу. Бул мына регламенттин одоно түрдө бузулушу. Муну мен эске салып коеюн. Жооптуу кишилер кийин жооп бере турган мезгили келет. Экинчиси. Алихан Кесенбаевич, жооп берсем болобу? Бериңиз. Биринчиден мен айткандай, Конституциялык соттун конституциялык мыйзамы бар. Ал жерде эрежелер белгиленип турат. Обращение болсо, алар беришет деп. Анда кайрылуу болуш керек аларга. Мен ушуну түшүнүп атам. Өкмөт кайрылат. Себеп ушу конституцияны сыйласа, конституцияны өкмөт кайрылат. Демилгечи өкмөт. Бул жерде жогорку кеңеш. Анан юстиция министрлиги негизинен өзүнүн компетенциясынын астында заключение берет. Биз ошолго гана биз беребиз. Андан тышкары чыкпайбыз. Силердики эмес. Анан конституциялык сотту мен өзүм мурункуда да иштегем бир убакытта. Ошол убакытта да мен эсимде заключенияга мындай суроолор келгенде, договорлор. Алар ар дайыма позиция ушундай болчу, в случае неопределенности при наличии обращения деген. Анда конституция менен муну мыйзамдан алып кыргытып салды да бул беренен. Эмне жазып атасыңар? Азыр айтышып атпайбы? Эмне үчүн мыйзам кабыл алабыз деп? Ушун үчүн кабыл алабыз. Аткарылбайт. Мыйзам кабыл алгандан кийин ошонун баардыгы ушундай болот деген сөзүңөргө мен түшүнбөйм. Биздин конституцияда мыйзамда эмес жазылып турат, Камшек Кыдыршаевич. Ар бир кыргыз жараны өзүнүн эркин билдирүүгө пикирин укуктуу деп, эркин билдиргендердин кайда жатканын билесиз. Анын ишенимин
өзгөртүүгө басым жасоого тыюу салынат деп басым жасатып атасыңар. Популист болбогула, тигинтпегиле, кыйкырчаак, мындай кылбагыла дегендей. Ар бир жарандын укугу бар буга. Конституциялык укугу бар. Кыскасы эми 7-беренеде Гавасай дарыясынын табигый агымына тоскоол боло турган гидросооружениялар курулбайт дейт. Мына су. Так, рахмат. Менен сиз сурооңузга жооп берейин. Айтып атасыз, регламент бүгүнкү ушул кемпироват келип бактысы ачылып кол коюлуп калды деп. Андай эмес. Давайте ушундай баягы кычы сөздөрдү тототкула. Регламентти сиз кабыл алгансыз, урматтуу депутаттар менен чогуу. Убактысы келди, кол коюлду. Эч кандай бул кемпироваттын бүгүнкү, эртеңки, бүрсүгүнкү тагдырына байланыштуу эмес. Бул регламент кол коюлду, бул мындан кийин дагы иштейт. Нече атам баягы оозго келгенде оттой берген туура эмес бул. Башка бийлик келсе, жооп бересиңер деп эле коркутабыз. Урматтуу туугандар, урматтуу депутаттар, биз жоопкерчиликти алып кетип атабыз. Жоопкерчиликти мыйзамдын чегинде алып, мамлекетибиз үчүн мамлекеттин кызыкчылыгын коргоп кетип атабыз. Жана мамлекеттик кызыкчылыгын мындан ары да коргойбуз. Эч ким жоопкерчиликтен качып, же болбосо башка бийлик келсе, андай болот экен, мындай болот экен деп. Башка бийлик келсе деп коркута берип, качан сүйлөсөңүз башка бийлик келсе деп коркутасыз. Башка бийлик келгенде көрөбүз, Кудайдын пешинеге жазганын көрөбүз. Биз мыйзамдын чегинде элибиздин, журтубуздун, мамлекетибиздин кызыкчылыгы үчүн кетип атабыз. Андан сырткары, жана ушу бардык нерселерди эле өзүңүзгө ылайык кылып эле айта бербестен, урматтуу Адаган Кимсанбаевич, сиз дагы ушу мамлекетте көп жылдан бери өмүр бою мамлекетке ушу айтып, көрүп, билип, кабыл алып келеткен адамдарсыз. Колуңуз менен иш кылбасаңыз дагы, хотя бы тилиңиз менен, оозуңуз менен, акылыңыз менен иш кылып келатасыз. Так? Эми өзүңүзгө ылайык кылып эле айта бербестен, могул туура эмес жагын айтпайсызбы? По сути айтпайсызбы? Кана айтыңыз. Кемпироват эмнеге биз жаман алмаштырып бирдик? Эмне үчүн Гавасайды биз алдык? Эмне үчүн бул жерди туура эмес алып койдук? Айтың ошо боюнча. Мен даярмын жооп бергенге. Анан жөн эле колуңузду түшүрүп сүйлөңүз. Билесиз, мен колуңузга дагы бир нерсе деп айтып коёмун. Пожалуйста. Колуңузду түшүрүп сүйлөңүз, пожалуйста, сураңыз сизден. Анан жөн эле эме кыла бербестен суроо бериңиз. Мына урматтуу депутаттар суроо берип атат. Ар ким өзүнүн оюн билдиргенге укуктуу. Билдириңиздер, айтыңыздар, жооп берейин бардыгына. Эч маселе жок. Бирөөнү тыйып аткан жокпуз. Же сен аз сүйлө, же сен көп сүйлө деген маселе жок. Баарыңыздар регламент негизинде берилип атат. Ал эми эркин билдиргендер каякта отурганын көрүп атасыз деп мага айтып атасыз. Урматтуу Адаган Кимсанбаевич, эркин билдиргендер эмес, провокаторлар. Мамлекетке дестабилдүүлүктү алып келебиз. Мамлекетте дагы ызычууга салабыз. Бийликти алабыз деп ушул именно бүгүнкү кабыл алып аткан мыйзамдын негизинде ызычуу чыгарабыз дегендерден биз тамырынан кыркып атабыз, мындан ары да кыркабыз. Бул биздин мамлекеттик кызматта отурган адамдын милдети. Мен мамлекетте улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматтын жетекчиси катары мамлекетте тополоң болбоону, тынчтыкты сактоону, стабилдикти кармап турууга милдеттүүмүн. Мен милдетимди так аткарамын. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, эгерде мамлекетибизге мындан ары дагы кимдир бирөө бүлүк салгысы келсе, бул тышкы душман болобу, ички душман болобу? Биз толук бойдон мамлекет тарабынан чара көрүүгө милдеттүүбүз. Мына ошол мамлекеттик кызматкерлер өзүнүн милдетин так аткарбай жүрүп, мамлекетибизде 3 жолу переворот болду. 3 жолу бийлик күтүүсүздөн алмашты. Мындан ары бийлигибиздин бардыгы сиздер кабыл алган мыйзамдын чегинде, конституциянын негизинде алмашканга биз шарт түзүп беребиз. Кудай буйрса. Рахмат. Рахмат. Садыр Нуркожоевич, урматтуу президент сөз сурап атат. 6-чы микрофон. Нурлан Тургунбекович, мен 22-чи жолу таблода жазылдым эле, 50-гө секирип кетиптир да, балдар карап койсунчу компьютерде. Сиздики ардайым эле ушундай. Андай болушу мүмкүн эмес, аппарат карап коюңуздар. 5-чи микрофон. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Процедуралык маселе. Процедуралык. Нурлан Тургунбекович, сиз депутаттардын абирине шек келтирген учурда тыйып коюшуңузду суранам. Регламент боюнча. Бул бир. Экинчиден, мен момунду алып көрсөтүп атканда Нурлан Тургунбекович далилдеп бериңиз деп атам. Мен сизге кайрылдым. 10 мүнөттүк фракциянын убактысы бар, мен ошондо айтам деп сүйлөп атам. Кээ бир жактарга колумду көрсөтүп сүйлөөнүн өзү да кол үчүн харам болуп калат.
Мен тек қана мына қолды көтергенде айтып отырмын. Дәлелдеп беріңіз төраға. 10 минуттық уақытым бар, ошонда сүйлейм деп отырмын мен. Бардық нәрседен қара нәрсені көре бербегіле. Чошылабағыла көп. Бардық нәрсе өтөт. Уақытылы. Биринчиден, урматтуу Адака Кесенбаевич, сизден эч ким чочулаган жок. Сизден чочуласак, биз башкача кылат элек. Сизден чочулабайбыз. Сизди биз мамлекеттик ишмер катары, депутат катары сизге кайрылып атабыз. Сизден чочулагыдай сиз кимсиз? Бөжөкөсүзбү? Сизден чочулабайбыз. Сиз коркпоңуз. Биз сизден коркпойбуз, сиз бизден коркпойсуз. Буюрса мамлекеттик деңгээлде гана иш аткарабыз. Нурлан Тургумбекович, суроону мен сизге бердим. Ошол регламенттин 65-чи беренесинин 4-чү пункту. Мындай бир түшүндүрмө берип койсоңуз. Рахмат. Сиз эгер 10 минут убакыт сурасаңыз, регламентке ылайык мен добушка коем, добуш менен чечебиз. Ооба, регламенттин талабы. Урматтуу депутаттар, Адакан Кимсанбаевич 10 минут убактысын сурап атат. Фракциянын регламент боюнча бул акырында бербейсиз. Азырдан бүтүп кете бербейсиз. Жок. Анда акыр жагында беребиз Адакан Кимсанбаевич сизге. Макул. Урматтуу президент, сөз сизде. Рахмат. Урматтуу депутаттар, урматтуу депутат Мадымаров. Министр юстициянын адресине катуу айтып кеттиңиз, сабатсыз экенсиң, анан теги бу деп. Сиздин бул абдан сүймөнчүк сөзүңүз да өзү. Бул министр сизден сабаттуулугу жагынан эч кем калбайт, ашса ашып кетет. Мына 3 тилде сүйлөйт, англисче, орусча, кыргызча свободно. 30 жылдан бери ала албай, ушул залда канча кыйкырыктар, кызыл чеке мушташ болуп келген кумтөрдү алууда ополтоодой салым кошкон. Эл аралык маселелерде дагы, юридикалык маселелерде. Түнкү саат 3-тө ойготуп туруп конституцияны, закондорду сурасаңыз айтып берет. Мына мен ушуну айтып коеюн дедим. Ал эми мурда сабаттуулар берип жиберген жерлерди биз бүгүн сабатсыздар кайтарып алып келип атабыз. Мына азыр Камчыбек Кыдыршаевичтин докладынан да менин айткан сөздөрүмөн дагы ынандыңыздар, урматтуу депутаттар. Мына сиз берип жиберген 4 көчө боюнча протоколго кол коюп жиберген. Аны айтып атпайсызбы? Мыйзамсыз, туалетке барып коюш керек деп. А бирок тиги тарап барбайт экен аны менен. Мына деп эле көрсөтүп туруп алат экен. Бир нече жолу көрсөттү. Өткөндө Астанадан дагы 3 тараптуу жолугушууда да көрсөттү. Мына монтип кол коюп берип коюп аткара бербейт деп. Андан бери мына 2 жолу сүйлөшүп келди Камчыбек Кыдыршаевич. Кече жакында биз кайра кайтарып аны нейтральный статус КВО бердирип атабыз. Ошого макул кылдык. Сеники да эмес, меники да эмес болсун, андай болсо деп туруп. Эгерде мындан кийин эле дагы айнып кетпесе эле. Нейтральный территория. Биз лейлекке түзөтөбүз, сен ходжайлооң менен ворукка түзөтөсүң. Ортодо нейтральный зона болот деп бир канча квадрат метр жер. Ортодогу үйлөр алынат. Тажикстан тараптан 20га жакын үйлөр алынып кетип атат. Бизден 3-4 үй алып кетип атат, 3-4 үй. Мына ушундай иштерди жасап атабыз. Анан эми бири-бирибизди жөн эле дайыны жок күнөөлөй бербейли. Сен сабатсызсың, мен сабаттуумун дебейли. Көрүп жүрөбүз сабаттуулар кандай иштер жасагандарын. Рахмат.